асманда учуу адамзаттын эң чоң каалоосу болуп келген. Адамдар эзелтеден бери ар түрдүү конструкциядагы мейкиндикте учууга мүмкүнчүлүк берүүчү түзүлүштөрдү жасап келишкен. Ошентип, миңдеген жылдардан бери көптөн күткөн адамдардын каалоосу 20-кылымда гана ишке ашты. Көптөгөн талбас эмгектенүүнүн жана изденүүнүн натыйжасында адамдар татаал түзүлүштөгү учуучу аппараттарды ойлоп табышты. Бирок ушул жерден биз сөзсүз белгилеп коюшубуз керек, ошол адамдар ойлоп тапкан учуучу түзүлүштөр өздөрүнүн учуу кыймылын жөнгө салуусу боюнча биз билген куштардын учууларына караганда бир канча жөнөкөй жана эпсиз. Куштар асман мейкиндигин көрктөндүрөт. Алар өтө чоң бийиктикте да, жапыс жерге жакын аралыкта да, катуу, тез жана жайда уча алышат. Куштардын учуу ыкмасы эң сонун, тим эле ажайып. Биз бул тасмада жаратуунун, Аллахтын керемети болгон куштардын таң калыштуу өзгөчөлүктөрүн карап көрөбүз. Күнүмдүк жашообузда көпчүлүк учурларда биз кептерлерди көбүрөөк жолуктурат болушубуз керек. Жашоо турмушубуз менен күрөшүүдө алек болуп, аларга көңүл бурбай да калат окшойбуз. Эгерде бизди айланып жүргөн назик ушул куштарды жакшылап карап көрсөк, анда жаратуунун кереметин сөзсүз байкаган болобуз. Келиңиздер баарыбыз биргеликте кептерлердин учуу техникасын байкап көрөлү. Ошондо эч кемчилдиксиз жасалган инженерлик укмушка күбө болобуз. Карасаңыздар, биринчи кептер жогору көздөй секирет. Анан канаттарын жаят. Ошол канаттары менен жерден биринчи эле көтөрүлгөн мезгилде болгон күчүн жумшап, абаны түртөт. Ушундай эле кыймылды кайра дагы кайталайт. Анан башын акырын алды көздөй бурат. Мына ошентип жогору көздөй көтөрүлдү. Эми аба мейкиндигинде кеңири учуп жүрө берет. Ушундай кыйын кыймылды бир канча чоңураак куштар 2 жолкудан ашыкча кайталай алышпайт. Мисалы, өзүңүздөр көрүп турган альбатрос деп аталган чоңураак куш болсо, мындай кыймылды таптакыр кайталай албайт. Бирок анын өзүнө жараша учуу ыкмасы бар. Альбатростун учуусу узун болгон учуу аянтынан күйлөнүп келип учкан нерсени элестетет. Ушундай эле учуу ыкмасын самолетторду учурууда да адамдар бекеринен колдонушпайт. Көпчүлүк чоң куштар эң биринчи учууга көтөрүлгөн мезгилде кыйыныраак болгону менен, эптеп көтөрүлүп алгандан кийин мейкиндикте кеңири калгып жүрө берет. Эми ушул жерден сөзсүз түрдө суроо пайда болот. Канаттуулардын аба мейкиндигинде учуп жүрүүсүн эмне камсыз кылат деген. Бул суроонун жообу жогорку деңгээлдиктеги инженерлик чеберчиликте жасалган канаттарында. Канатынын арткы бөлүгүнүн учу бир аз ийилип тургандыктан, канаттын астынан өткөн аба же шамал ошол ийилген жери менен кагылышат да кысылып калат. Натыйжада пайда болгон аба басымы канаттууну жогору көздөй түртөт.
Ошол эле мезгилде үстүнө өтүп калган аба канаттын алдыңкы бөлүгү менен жогору көздөй бурулат да, натыйжада үстүнөн болгон аба басымынын азайышына шарт түзөт. Ошентип канаттуу жогору көздөй тартылат. Эгерде аба мейкиндигинде ар түрдүү термелүүлөр бар болсо, канаттын үстүнөн болгон оордук күчү жана астынан келген көтөрүү күчү канаттууну тең салмакта кармап турууга жетиштүү. Ушундай ыңгайлуулуктун негизинде альбатрос деп аталган куш жогору көздөй аба агымынын жардамы менен бир канча убакыт канатын бир да какпай туруп мейкиндикти кагалгып жүрө берет. Кээ бир канаттуулар канатынын алдында болгон аба агымынын пайда болушуна өздөрү шарт түзөт. Ал үчүн алар канаттарын кагышат. Мисалы мынаке, бул куш тим эле канаты менен абаны чапчып жатат. Канатын жогору көтөргөн учурда жарымын ичин көздөй ийген болот. Мында абадагы сүрүлүү азаят. Качан канатын төмөн көздөй түшүргөндө гана толук жазат. Ар бир кагылган учурда канаттын париси бири-бирине кирип жабышып калат. Канат ар кандай абалда болсо да, анын астыңкы бөлүгү эч качан өзгөрбөйт. Аэродинамикалык көз караш менен караганда канаттын түзүлүш формасы эң сонун, кемчилдиксиздей. Мисалы өрдөк 70 км/саат ылдамдыкта учат. Бирок сырттан караганда аэродинамикалык түзүлүшүнүн жакшы болгондугунан улам өрдөк жөн эле абада акырын каалгып жүргөндөй көрүнөт. Куштардын канаттарынын ар түрдүү формалары адамдар үчүн самолет жасоодо дайыма үлгү катары колдонулат. Ар түрдүү кыймылдагы учууга мүмкүнчүлүк берген кичинекей жана жөнөкөй канаттар да бар. Кээ бир канаттар кууш жана курч. Булар аябай тез учуу үчүн керек. Узун жана чоң канаттар да бар. Алар жогорку бийиктикте учууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле узун жана кууш болгон канаттар болсо, мейкиндикте каалгып учуп жүрүүгө шарт түзөт. Баарынан улук жаратуучу куштардын денесин жогорку деңгээлдеги учууга мүмкүнчүлүк берүүчү аппараттардын системасы менен камсыз кылып жараткан. Кээ бир куштардын айлап учкан учурлары да болот. Алар учуп кетип жаткан мезгилде эле тамактана да, уктай да алышат. Мынакей мисалы үчүн бүркүттүн бир түрү. Алар өзүнүн жемин көрүп калганда, ага 300 км/саат ылдамдыкта учуп барат. Бүркүт өзүнө жем табыш үчүн эле учпайт. Алар өздөрүнүн күчүн көрсөтө да алышат. Ушул өзүңүздөр көрүп турган эки бүркүттүн салгылашуусу жөнөкөй эле кагылуш эмес, кимиси коркпос деген жарышуу сыяктуу. Жерге түшөрдө эң биринчи кайсынысы буттарын кой берип жиберген болсо, ошонусу жеңилген болуп эсептелет. Карасаңыздар, учуунун таң калыштуу учурларын көрсөтүп жатышат. Ар бир учуу сөзсүз кайра жерге конуу менен аякташ керек.
Ошондуктан этият конуу да, этият учууда эле маанилүү. Канаттуулар мындай конууда да аябай чебер болушат. Алар өздөрүнүн канаттарын бир эле учуу үчүн гана колдонушпайт, канаттарын токтотуу үчүн да колдонушат. Пафин деп аталып өзүңүздөр көрүп турган куш аба агымынын жардамы менен бийиктикте асылып тура берет. Ушундай эле жөндөмдүүлүктү жерге конуу учурунда да колдонот. Жерге конуу мезгилинде кичинекей эле жаңылуу бир кырсыкка туш кылышы мүмкүн. Аккуулар канаттуулардын арасында эң чоң канатка ээ. Алар сууга конгон учурда гидропланга окшоп конушат. Буттарынын тамандарын токтотуучу кызматчы катары колдонот. Кара гриф кулаалы болсо так даана геометриялык эсептөө жүргүзгөндөй туп-туура өзүнүн кырдын учунда жайгашкан уясына эч жаңылбастан келип конот. Карасаңыздар, биринчи кулаалы өзүнүн ылдамдыгын чоңойтуп, уясынан да төмөн жака карап ылдый көздөй жөнөйт. Анан капысынан эле башын өйдө карай буруп, өзүнүн ылдамдыгын абанын жардамы менен акырындатат да, толук уясынын тушуна келгенде токтоп калат. Ушинтип уясына конот. Инженер авиаконструкторлор самолеттордун моделдерин жакшыртуунун үстүндө дайыма иштеп келүүдө. Самолетторду жана канаттарын жасоодогу конструкторлордун эң чоң маселеси бул самолет учуп бара жаткан мезгилдеги аба каршылыгын мүмкүн болушунча азайтуу жана самолеттун мейкиндикте каалгып жүрүүсүнө жетишүү болуп эсептелет. Азыркы күндөгү самолет куруунун жетишкендиктери көптөгөн жылдардан бери жүргүзүлгөн аракеттердин, сансыз көптөгөн эксперименттердин жана сыноолордун жүргүзүлүшүнүн натыйжасында болду. Самолеттун жана канатынын моделдери компьютердик бир канча эсептөөлөрдүн жардамы менен көптөгөн факторлорду эске алуу аркылуу жасалды. Бирок канчалык азыркы мезгилдеги жетишкен технологиядагы самолеттор болсо да, эч качан аэродинамикалык сапаттары боюнча куштарга тең келе албайт. Адамдар бир гана куштардан тез учуучу аппараттарды ойлоп табышты. Тилекке каршы, өзүнүн учуу абалын жөнгө салуу жөндөмдүүлүгү боюнча эч качан куштарга жетпейт. Мисалы үчүн, самолеттордун учуу көргөзмөсүндөгү кыймылын таптакыр өзүңүздөр көрүп турган чымчыктардын акробатикалык кыймылы менен теңдеп болбойт. Эми ушул жерден сөзсүз түрдө суроо пайда болот. Ушундай таң калыштуу конструкциядагы куштардын дене түзүлүшүнүн жаратуучусу ким деген? Биз баарыбыз жакшы билебиз, ар бир самолеттун конструкциясынын артында бир канча окумуштуу инженерлер турарын. Демек, самолеттон да жакшыраак жөндөмдүүлүктө уча турган кемчилдиксиз жасалган куштардын дене түзүлүшүнүн жаратуучусу ким? Эч качан ушундай татаал түзүлүштөгү механизмди куштар өзү түзө алмак эмес. Канаттуулар аэродинамика же бир нерсени эсептеп жасоону эч качан билишпейт. Ал жөнүндө таптакыр түшүнүктөрү болбойт. Алар акылсыз туулушат жана ошол эле учурда жумуртканын ичинде жаткан мезгилде берилген канатын колдонууга жөндөмдүү. Эгерде башка канат кааласа да, аны өзгөртүүгө эч мүмкүнчүлүгү жок. Чындыгында ага жашоосунда керек боло турган эң ыңгайлуу канат берилген болот. Эми ушундай конструкцияны кокустуктан пайда болот деп айта турган болсок, анда болбой калат. Кантип эле кокусунан пайда болсун? Албетте,
эч күмөнсүз канаттуунун денесиндеги түзүлүштөрдүн бар болушу баарынан улук жаратуучунун жаратканы болуп эсептелет. Биз азыр көз алдыбызда баарынан улук Аллахтын таң калыштуу кереметтеринин бирин гана көрүп жатабыз. Ошондуктан баардык мактоо алкыш асмандар Роббиси, жер Роббиси, бүткүл адамдар Роббиси Аллах үчүн. Асмандар жана жердеги баардык улуулук жалгыз аныкы. Ал кудрет жана хикмат, билим ээси. Куштардын дене түзүлүшүн жакшылап изилдеп карап көрсөк, анда сөзсүз бир жаратуучу жаратканынын далилин байкайбыз. Себеби чыныгы кереметтери ар бир майда бөлүкчөлөрүндө бекитилген. Куштардын денеси мүмкүн болушунча жеңил болуп жасалган. Алардын денесиндеги сөөктөр жердеги жаныбарлардыкынан бир канча аз. Ошондой эле жаныбарлардыкындай сөөктөрү катуу жана тыгыз эмес. Тескерисинче, сөөктөрүнүн ичи көңдөй. Бирок сөөктүн ичинде ары бери кеткен жука, таякча сыяктуулар сөөктүн аябай бышык болушуна шарт түзөт. Куштардын түзүлүшүндөгү эң чоң таң калаарлык нерсе алардын канаттарынын жүндөрүндө бекитилген. Сырттан караганда анча байкалбаганы менен, жакшылап карасаңыздар, ким эле жаратуучунун чеберчилигинин кереметин байкайбыз. Канаттын ар бир талы баары кыйгаш жайгашкан майда түктөрдөн турат. Ошол майда түктөрдүн уштары ийилип, бири-бирине байланышып турат. Биз көрүп жаткан майда түктөр бири-бири менен чапталгандай биригишип, сыйда жылмакай бетти пайда кылат. Ушундай биздин көзүбүзгө атайын куралдын жардамысыз көрүнбөгөн майда түктөрдөгү таң калыштуу түзүлүшү эч качан ойлонбогон жерден эле кокусунан пайда болуп калышы мүмкүн эмес. Аллах куштарды кайталангыс өзгөчөлүктөрдү берүү менен жараткан. Ушул таң калыштуу тирүү жандыктар Аллахтын чексиз акылмандуулугун жана чеберчилигин көрсөткөн миллиондогон нерселердин бири. Көпчүлүк куштар асмандагы аба агымынын жардамы менен мээкиндикти каалгып жүрүшөт. Ошондой эле мындан сырткары шамалдын жардамын колдонбой учууга жөндөмдүү өтө кызыктуу куштар да бар. Сиздердин көз алдыңыздарда алтын шүрөк. Бул куштун канаттары жаратуучунун дагы бир керемети болуп эсептелет. Учуу системасы башкалардыкынан таптакыр айырмаланып турат. Алар 1 секунда убакыт ичинде туп-туура 25 жолу канатын кагууга жетише алат. Бул ушунчалык тез болгондуктан адамдын көзү канаттын кыймылдап жаткандыгын жакшы көрө албайт. Канаттын мындай тез кыймылын байкаш үчүн камеранын жардамы менен ылдамдыгын акырындатсак, ошондо көрүүгө мүмкүн болот. Жука жана бычактай курч болгон канаттары өтө тез кыймылдоо менен кетпеген аба агымын пайда кылат. Адамдар да вертолетторду жасоодо так эле ушундай конструкцияны колдонушкан. Вертолеттордун үстүндө айланып жаткан паралары кыймылсыз октун үстүндө айлануу менен төмөн жакты көздөгөн аба агымын пайда кылат. Ушул сыяктуу эле алтын шүрөк да учат. Бирок анын конструкциясы вертолетка караганда бир канча жакшыраак. Тим эле ажайып. Бир секундада 25 жолу канатын какса да, алтын шүрөк эч качан ыңгайсыздыкты сезбегени тим эле таң калтырат. Адам болсо 1 секундада араң эле бир жолу колун жогору көтөрүп, кайра түшүрө алат. Эгерде станоктун жардамы менен 1 секундада 25 жолу колун кыймылдата турган болсок, анда колунун тарамыштары күйүп кетмек жана натыйжада адам чолок, инвалид болуп калмак.
же таптакыр колун жоготмок. Алтын шүрөк болсо ушунчалык бир ажайып жасалган, тагыраак айтканда жаратылган. Ал токтоосуз миллион жолу канатын какса да эч качан өзүнүн тарамыштарына зыян келтирбейт. Ушул кичинекей чымчык толук жетишилген система менен камсыз болгон жерде учуп жүргөн аппарат сыяктуулардын бири болуп эсептелет. Бул жаратуучунун дагы бир керемети. Реактивдүү самолеттордун бир канчасы көпчүлүк учурларда В деген латын тамгасына окшоп учушат. Антип учуунун албетте өтө маанилүү жана керектүү себептери бар. Топ болуп учкан самолеттордун ар бири учуп бара жатканда өзүнүн артында канаттарынын жардамы менен абаны сүрүп кетет. Натыйжада артта келаткан самолетко аба агымынын каршылыгын азайткан болот. Демек артындагы самолеттун энергиясын үнөмдөөгө шарт түзүлөт. Ошентип күйүүчү майды 25%га үнөмдөшөт. Ушундай акылмандуулукту келгин куштар аябай жакшы билишет. Бирок негедир кайдан билет таң каласың. Себеби аларда реактивдүү самолеттор сыяктуу эле В тамгасына окшоп учушат. Ар бир куш өзүнүн алдында учуп бараткандар түзгөн аба сүрүлүүсүн толук пайдаланышат. Жана ошондой эле алдында баратканга кыйыныраак болгондуктан кезек-кезеги менен өз ара алмашып турушат. Ушул жерден жакшылап көңүл буруп карасак, таң калыштуу кереметти байкайбыз. Себеби В тамгасына окшоп учушса, самолеттун учуусуна кеткен чыгымды үнөмдөөгө боло тургандыгын бир канча инженерлик эсептөөлөрдүн натыйжасында азыркы күндө гана араң билдик. Эгерде адамдар эми билген болсо, келгин куштар мындай илимий эсептөөлөрдү кайдан билишет? Алар кантип бири-биринин ортосунда тартиптүүлүктү сакташат? Ар бир куш учуп бара жаткан катардагы өз ордун кайдан билет? Ушундай суроолордун баары бизди жаралуунун акыйкатына барууга аргасыз кылат. Баарынан улук жаратуучу тирүү жандыктардын дене түзүлүшүн эң сонун кылып жараткан. Аларга өзүнүн жашоосунда керектүү нерселерди өтө жакшы пайдалана турган кылып жөндөмдүүлүктөр менен кошо жараткан. Келгин куштардын энергияны үнөмдөөсүнүн дагы бир түрү бар. Канатын каккан учурда артында канаттын кыймылынын багытына жараша аба агымы жарылып сүрүлүп калат. Артындагы кушка жеңил болуш үчүн ал да ошондой эле калыпта канатын кагат. Ошентип учуу жеңил болуш үчүн баары канаттарын бирдей кыймылдатышат. Ар бир куш өзүнүн алдында бараткан куштун канатынын кагуусуна карап жүрөт. Бир канча татаал жана баары бирдей учкан куштардын укмуштай мындай кыймылын көрүп турган кимди болбосун таң калтырбай койбойт. Алар үстүлөрүндө канаттарын жайган жана жыйган абалда учуп жүргөн куштарды көрүшпөдүбү? Ал куштарды жалгыз Рахман гана асманда кармап турат. Албетте, ал бардык нерсени көрүп туруучу. Дагы бир нерсе, мисалы, келгин куштар өздөрүнүн бара турган жерлерин бир канча чакырым алыс туруп, ал жактын багытын кантип билишет? Окмуштуу орнитологдор бул суроого жооп издешип, жыйынтыгында дагы бир жаратуунун кереметине жолугушту. Учуунун багытын эң жакшы аныктоочу чеберлер ак турналар болуп эсептелет. Ар жылы ак турналар бир канча километр жолду басып өтүшөт. Алар Африкадан, ортосунда жер ортолук деңизде басып өтүп Европага келишет. Бирок Европанын тышкы көрүнүшү жыл мезгилинин өзгөрүшүнө жараша толук өзгөргөн болот. Жердин бетин жашыл чөптөр басып калган болот.
Андай болгон болсо ак турналар бир канча чакырым алыстыктагы жолду кантип табышат? Көрсө ак турналардын денесинде жердин магнит талаасын сезүүчү мүмкүнчүлүгү бар экенин изилдөөлөр аныктады. Куштардын мындай сыпаты магнит талаасынын сызыгын эч жаңылбай туп-туура багытты көрсөтө турган табигый компас сыяктуу. Ушундай ички компастын жардамы менен ак турналар бир канча чакырым аралыктагы жолду адашпастан басып өтөт жана 1 жыл мурдагы уясын туп-туура таап келет. Аскердик самолеттор болсо өздөрүнүн багыттарынын координаттарын билүү үчүн бир канча электрондук эсептөөчү куралдарды колдонушат. Ошол эле учурда ушул самолеттор сыяктуу учуп бир канча аралыкты басып өткөн ак турналар булуттардын арасында жүрсө да, эч кандай эсептөөчү куралдардын жардамысыз эле өздөрүнүн багыттарынан таптакыр жаңылышпайт. Бир канча миң метр бийиктикте аба катмары суйла баштайт. Кычкылтек азая баштайт. Ошондуктан учкучтар дем алууга мүмкүнчүлүк берүүчү кычкылтек маскаларын кийүүгө аргасыз болушат. Андай болгон болсо эмне үчүн ак кааздар эч нерсе колдонушпайт. Көрсө алардын өзгөчө жаратылган дем алуу системалары бир канча метр бийиктикте да дем алууга мүмкүнчүлүк бере алат экен. Андан сырткары таң калыштуу келбетте жасалган дене түзүлүшү -50 градуска жеткен сууктан да сактоого жөндөмдүү. Алардын дене түзүлүшүнүн технологиясы ушунчалык жакшы ойлонуп жасалган. Аскер самолетторунун учкучтары да кызыгышат. Ак кааздар бир канча километр аралыкты учуп өтүшөт. Түндүк уюлга жакын жерден баштап Мексика куйумуна чейин. Алар да таң калыштуу мүнөздө турналарга окшош учуу багытын аныктоочу системалар менен камсыз болушкан. Ар бир каздын денесинде нурданууга жараша багытты аныктоочу магнит талаасын сезүүчү органдар бар. Бир канча алыстыктагы аралык да аларды жолдон адаштыра албайт. Демек булардын денесине магнит талаасын сезүүчү органдарды ким киргизген? Албетте, мындай сезимтал сезүүчү система кокустуктан пайда болуп калышы мүмкүн эмес. Талассыз ушул келген куштарга таандык өзгөчөлүктөр эч кемчилдиксиз жараткан Аллахтын чеберчилигиндеги дагы бир кереметтин күбөсү. Келген куштардын дагы бир ажайып керемети күн баткандан кийин байкалат. Көрсө түндөсү учкан келген куштар өздөрүнүн багыттарын жылдыздар аркылуу аныкташат экен. Карасаңыздар, чын эле таң калыштуу керемет эмеспи? Асманда жалтыраган жылдыздар толтура. Аларды карап багытты аныктоо кыйын болсо керек. Кайсыл бир мезгилде ушундай эле методду адамдар да колдонушкан. Бул компасты ойлоп тапканга чейин болуучу. Моряктар жылдыздардын жайгашуу бурчтарын эсептөө аркылуу корабльдердин багытын аныкташчу. Бир гана адамдар жылдыздар картасын колдонушкан болуучу. Бирок адамдар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, баарынан мурда акылга ээ болуп эсептелишет. А куштардын бирөөсүндө да жылдыздар картасы жок. Алар аны таптакыр окушкан да жок. Ошондой болсо да, мындай кичинекей чымчыктар кандайдыр бир таң калыштуу мүнөздө жылдыздардын ээлеген ордуларын жана кантип учуу багытын аныктоону да жакшы билишет. Эч качан жаңылышпайт. Жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй,
жаңы эле жумуркадан чыккан балапандар да жылдыздардын ордуларын билишет экен. Анда мындай билүүнү балапандар пайда болгонго чейин аларга ким берди? Куштардын бул жердеги керемети төмөнкүчө. Алар жаңы пайда болгондон баштап эле миңдеген жылдыздардын арасынан өздөрүнүн багытын аныктоого боло турган жылдызды таанышат жана кантип багытын аныктоону да билишет. Албетте, бир гана Аллах аларды жаратканда, өзүңүздөр көрүп тургандай кереметтүү кыймыл аракетти кошо жараткан. Буларга мындай касиетти Аллах гана берген. Курандын бир аятында Аллах төмөнкүчө кабар берет. Эй Мухаммад, Аллага асмандар жана жердеги бар жандуу да, асманда сап тарткан куштар да таспих айтып аруулаганын көрбөдүңбү? Акыйкатта Аллах бардыгынын дубасын, таспихин билип турат. Аллах алардын кылып жаткан бардык иштерин билүүчү. Көп түрдүү куштардын арасынан учуудан башка касиетке ээ болгон канаттуулар да бар. Мисалы үчүн төө куш же гүлүк куш деп айтсак болот. Ал алыска чуркоо боюнча олимпиадалык рекордду жеңген спортсменден да тез жүгүрөт. Эгерде 100 метрлик аралыкка чуркоо боюнча адам менен төө куштун ортосунда мелдеш өткөрсө, спортсмен эч ким өнсүз жеңилип калмак. Олимпиадалык чемпион саатына 39 км ылдамдыкта чуркаган болсо, төө куштун жүгүргөндөгү ылдамдыгы саатына 60 км чейин жетет. Төө куштун буту узун болгондуктан бир кадамдаганда эле 3 метр аралыкты басат. Бул жер бетиндеги тирүү нерселердин ичинен эң тез жүгүргөн спортсмен болуп эсептелет. Дагы бир таң калыштуу нерсеге көңүл буруңуздар. Мисалы, пингвинге. Ал да канаттуулар классына кирет. Бирок булардын кыска канаттары аба мейкиндигинде эмес, сууда учкандай сүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул байкуш тирүү жандыктар кургакчылыкта жүдөгөндөй көрүнгөнү менен, сууга түшкөндө алар сүзбөйт, тим эле учат. Эгерде пингвин менен да адамдын ортосунда сууда сүзүү боюнча мелдеш өткөргөн болсо, бул жолу да адамдар утулмак. Себеби кайсыл олимпиадалык чемпион болбосун, андан пингвин 3 эсе тез сүзөт. Ошол эле учурда энергияны да аз жоготот. Мунун бардык себептери алардын дене түзүлүшү өзгөчө сууда сүзүүгө өтө ылайыктуу болуп жаратылгандыгында. Пингвиндер сууда моторлуу кайыкта эле сүзүшөт. Жер шаарындагы бардык тирүү жандыктардын ичинен сууда сүзүү боюнча абсолюттук чемпион болуп эсептелет. Буларды ушундай кылып жараткан кудуреттүү жалгыз Аллах.
Куштар жогоруда айтылган учуу техникасы же башка өзгөчөлүгү менен эле таң калтырбайт. Карасаңыздар, алардын тышкы көрүнүш келбети тим эле көз жоосун алат. Ушунчалык сулуу. Эркектери өздөрүнүн кайталангыс ар түстүү келбетин ургачысына жагынуу үчүн көрсөтүп жатат. Булардын тышкы көрүнүшүндөгү ар түркүн түстөрдүн келип чыгуусун эч качан эволюция теориясы түшүндүрө албайт. Бул искусствонун акыйкый керемети. Мындай коздуктун чыгышы үчүн ар бир көпүнүн же башкача айтканда талдын майда түктөрүн ар кандай түскө боеп чыгыш керек болот. Мына ошондо гана кооздук көрүнүш пайда болот. Көздүн жоосун алган сулуулуктун пайда болушу үчүн тирүү жандыктын клеткасында алдын ала программалаштырылган генетикалык код бар. Мына ошол гендерде ар бир талдын кандай түстө болушу, кайсыл чекке жеткенде кантип өзгөрүшү тууралуу толук жеткиликтүү жазылган. Албетте, мындай болушу кокустуктан деп айтсак таптакыр болбойт. Талашсыз, бул таң калыштуу кооздук белгисиз бир күчтүн жардамы менен кокусунан пайда болуп калышы мүмкүн эмес. Ушул жердеги суроо жашоону тирүү эмес нерселерден кокусунан пайда болгон деп түшүндүрүүгө аракет жасап келген эволюция теориясынын негиздөөчүсү Чарльз Дарвинди дайыма тынчсыздандырып келген. Өзүнүн катасын моюнга алуу менен Аса Гер деген досуна төмөндөгүчө кат жазат. Көгүш Паулиндин татаал өтө кооз жүндөрүнүн келип чыгышы мени тынчсыздандырып жатат. Демек, өзүн курчаган жан жаныбарларды ар дайым изилдеген адам Паулиндин тышкы келбетинде же андан мурда айтып өткөн кереметтерди байкабай коюшу мүмкүн эмес эле. Бизди курчап турган бардык нерсе ойлонгон адамдар үчүн ачыктан ачык кабар берип турат. Жер шаарындагы бардык нерселерди чексиз илимге, жаратуучу кудуретке ээ болгон баарынан улук Аллах жараткан деп. Биз көрүп турган ар бир жаратылган нерсе жаратуучунун чеберчилигинин күбөсү. Ал Аллах жаратуучу, жоктон бар кылуучу, бардык нерсеге сыпат кейип берүүчү. Анын эң сонун ысымдары бар. Асмандагы жана жердеги бар нерсе ага таспих айтат. Ал кудурет жана даанышмандык ээси. Чарльз Дарвинди кыжалат кылган канаттуулардын комплекстүү түзүлүшү азыркы күнгө чейин эволюция теориясын жактоочулардын чечилгис маселеси болуп келүүдө. Бизге белгилүү болгондой, эволюция теориясы бардык тирүү жандыктар бири-бирине дал келген окшоштуктан кокусунан пайда болгон же келип чыккан деп ишендирип келишкен. Бул көрсөтмө эч кандай илимий далилдөө менен
тастыкталбаган, негизсиз бир жөнөкөй нерсеге таянган эле сөз. Эволюционисттер канаттуу учуп жүрүүчүлөрдү жерде сойлоп жүрүүчүлөрдөн келип чыккан деп ойлошот. Бирок булардын ортосунда өтө чоң айырма болгондуктан бири-биринен кантип келип чыкканын эч эле түшүндүрө алышпайт. Өзүңүздөр байкап көрүңүздөр. Көз алдыңыздарда сойлоп жүрүүчү менен канаттуу турат. Карасаңыздар, сойлоп жүрүүчүнү чотур тери каптап турат. А канаттуу куштарды болсо, өзүңүздөр жакшы билгендей, өтө таң калыштуу ажайып жүндөр каптап турат. Бул жүндөрдү таптакыр чотур териге окшоштурууга же жакындатууга да болбойт. Ушул чотур тери менен канаттуунун жүнүн байланыштыра турган ортоңку звено деп аталуучу эч нерсе жок. Азыркы күнгө чейин ушул эки түрдүү класстарды бири-бири менен байланыштыра турган тирүү жандыкты же жерден казып алган калдыкты таба элек. Бул эки класстын дагы бир бири-биринен болгон чоң айырмачылык алардын дем алуу системаларында. Сойлоп жүрүүчүлөрдүн өпкөсүндөгү аба эки жакты көздөй агат, башкача айтканда, кирген жеринен кайра чыгат. Булардын дем алуусу адамдардыкына окшош. А канаттуулардыкы болсо дем алуу учурунда аба бир жакты көздөй эле айланат. Бул бир жактуу абанын айланышы канаттуунун өтө кызыктуу дене түзүлүшүнүн эсебинен болот. Канаттуунун өпкөсүнүн алдыңкы жана арткы беттеринде аба шарчалары болот. Алар майда өпкөлүк шарчалар менен байланышкан. Дем алган учурда таза аба эки бөлүнүп, өпкөгө жана арткы шарчаларга толтурулат. Ошол эле учурда иштелип бүткөн өпкөдөгү аба алдын көздөй агат да астыңкы шарчаны толтурат. Иштелип чыккан абанын ордуна арткы шарчалардагы таза аба келип түшөт. Ошентип куш дем алган учурда да, дем чыгарган учурда да өпкөдө дайыма таза аба болот. Ушундай таң калыштуу системанын дайыма токтоосуз иштеп туруусун камсыз кылуучу куштун дене түзүлүшүндө бир катар өзгөчөлүктөр бар. Мисалы үчүн, өпкө менен шарчалардын арасында дем алган учурда абаны башкарып туруучу, керектүү бөлүктөрүнө бөлүштүрүүчү, ачып жаап туруучу бир катар кичинекей клапандар бар. Бул куштардын кычкылтекке көп муктаж болгон учурун камсыз кылуучу дем алуунун таң калыштуу комплекстүү системасы инженерлик акылмандуулуктун керемети. Бизге бирөө атайын жаратканы жөнүндө кабар берет. Өзүңүздөр көргөндөй жогоркудай таң калыштуу көрүнүш жалгыз өзү эле эволюция теориясынын постулаттарын жокко чыгара алат. Эволюционисттер айткандай, куштун өпкөсү аз-аздан өзгөрүү менен куралышы мүмкүн эмес. Себеби өпкөнүн бардык шарчалары жана ачып жаап туруучу клапандары түзүлгүчө дем алууга таптакыр болбос эле. Демек куштардын дем алуу органы толук жеткиликтүү түрдө куралган, башкача айтканда, эч кемчилдиксиз абалында жаратылган. Эволюционисттер мындай куштардын кереметтүү дем алуу органын жана таң калыштуу жүндөрүнүн түзүлүшүн кантип пайда болгонун эч түшүндүрө алышпайт. Айласыздан алар казылып алынган калдыктарды өздөрү ойлоп тапкан жомок сыяктуу сүрөттөөгө батырышкан. Эволюция теориясын жактоочулар көпчүлүк учурларда мындан 150 миллион жыл илгери жашаган Археоптерикс кушунун калдыгына таянышат. Археоптерикстин калдыгы Дарвиндин китеби жарыкка чыккандан бир канча убакыт өткөндөн кийин табылган болуучу. Эволюционисттер муну ушул күнгө чейин өздөрүнүн теориясынын тууралыгын далилдөөчү катары көрсөтүп келет. Эволюционист палеонтологдор бул табылган калдыктын скелетинде канаттууну да, сойлоп жүрүүчүнү да көрсөтүүчү белгилер бар деп айтып келишкен. Бирок илимдеги жаңы ачылыштар бул айтылган далилдөөнүн туура эместигин көрсөтүп келүүдө. Биринчиден, Археоптерикс куштарга окшош жүндүү болгон жана скелети да азыркы күндөгү канаттуулардан эч айырмасы жок. 1993-жылы Техас штатынын чөлүндө Археоптерикстен туп-туура 75 миллион жыл мурда жашаган Протоавис деп аталган куштун скелетинин калдыгы табылган. Бул табылга эволюционисттер айткан
археоптерикс куштардын башталыш атасы болгон деген далилин дагы бир жолу жокко чыгарды. Жогоркудай ачык айкын илимий далилдер турса да, эволюционисттер өздөрүнүн канаттуулар убакыттын өтүшү менен өзгөрүүнүн натыйжасында сойлуп жүрүүчүлөрдөн келип чыккан деген жалган постулаттарын азыркы күнгө чейин калп нерсени пропагандалоочу адабияттарда колдонуп келишүүдө. Эволюционисттер жогоркудай суроолорду түшүндүрүүдө ачыктан ачык калп айтуудан да уялышпайт. Мисалы, эволюционисттердин дүйнөдөгү илимий чөйрө үчүн 1999 жылы National Geographic деп аталган журналга жарыялаган Археораптор кушунун калдыгы жарым куш, жарым динозавр деген жарыясы алардын дагы бир калп айтканын дапдаана көрсөтүп турат. Ошол эле жалган нерсе көпчүлүк массалык кабар берүү каражаттарында да жарыяланып келген эле. Бирок баарынан кызыгы, жогоркудай жалган нерсени жарыялагандан 2 жыл өткөндөн кийин адамдын үрөйүн учура турган калпычылык белгилүү болду. Көрсө, чындыгында эволюционисттер тапкан скелеттин калдыгы 5 түрдүү жандуулардын сөөктөрүн бири-бирине жабыштырып туралганы белгилүү болуп чыкты. 2 жылдан бери ушул табылган калдыкты эволюция теориясынын бузулбас сыяктуу далили катары көрсөтүп, жарыялап келген газеталар бул болгону ойлоп тапкан жалган дино куш экенин моюнга алууга аргасыз болушкан. Албетте, өздөрүнүн теориясынын тууралыгын жок дегенде бир аз болсо да далилдей ала турган фактылар жок болгондуктан эволюционисттер жогоркудай бети жоктук кылууга аргасыз. Алардын ойлоп тапкан теорияларын илим ушул күнгө чейин жокко чыгарып келет. Тирүү жандыктарды изилдөө же алардын калдыктарын окуп үйрөнүүдө биз сөзсүз түрдө эволюционисттердин уяты жок жалган айткандарын дапдаана байкайбыз. Ушул өзүңүздөр көргөн куштар жөнүндөгү тасмада талашсыз акыйкатты көрсөтөт. Албетте, бардык тирүү жандыктар кокусунан пайда болгон эмес. Алардын баары кудуреттүү, жоктон бар кылуучу Аллах тарабынан жаратылган. Бул тасмада куштардын учуу техникасын, алардын дене түзүлүшүнүн аэродинамикалык өзгөчөлүгүн, сөөктөрүнүн түзүлүшүн жана жүндөрүнүн кереметтүүлүгүн көрдүңүздөр. Ошондой эле алтын шүрөктүн курч канатын, келген куштардын бирдиктүү тизилип учканын, алардын аралыкты аныктоочу ар кандай системаларын, ар түрдүү учуу техникасын, жүндөрүнүн же башкача айтканда пөпүлөрүнүн таң калыштуу түзүлүштөрүн байкадык. Ушулардын баары бизге ачыктан ачык күбө. Аллахтын жараткан нерселеринин баары эң сонун. Анын кереметтүү чеберчилигин бизди курчап турган бардык нерсе айтып турат. Бул биз жашаган ааламда Аллах өзүнүн бар экендигин кабарлайт. Курандын бир аятында төмөндөгүчө айтылат: Алла 7 асманды жана жерди да ошолордун окшошун тактап айтканда 7 кабат жерди жараткан зат. Алланын буйрук көрсөтмөсү алардын тактап айтканда 7 кабат асман жана 7 кабат жердин ортосунда түшүрүлүп таркалып турат. Силер Алланын бардык нерсеге кадыр экенин жана Аллах бардык нерсени өз билими менен курчап алганын билүүңөр үчүн ал зат силерге жогоруда эскертилген нерселер тууралуу кабар берди.